Masud Radıyallahu anh rivayet hadiste ayet Peygamber Aleyhisselam Allah Teala ayette Assalamu alaikum, hurmatlı ağayın tuğanlar, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, hurmatlı Oşar'ın turgunları, barыңızдар ulu, ıyық oroz ayet bayramымен құттықтайып, Ramazan ayı тынчтыктын, сабырдуулуктун, кечиримдүүлүктүн, берекенин ыйгайып, bir ay boyu жакшылыкка үмүт байлап, жакшы ниет орозо кармап, бүгүнкү айт намазы сиздер менен чогуп жатабыз. Орозо айтты элибиздин илгертен бери белгилеп келген кайрымдуулук жана кубаныч байрамы. Бүткүл мусулман эли бул күндү ырайымдуулуктун жана руханий тазалыгынын символу катары белгилейт. Бүгүн Алла Тааланын меримине шүгүр келтирип, тирүүлүктү барктап, ыйманыбызды, ишенимибизди бекемдей турган күн. Урматтуу мусулман бүт туугандар, ушул күнү ыйман нуру ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жылуулук тартууласын. Ороз айында муктаждарга жасаган соопчулук, кайрымдуулук ишиңиздер мындан ары да улана берсин. Ыйык айтта сиздер ниет кылган дуа тилектердин баары кабыл болсун. Ар бир үйгө токчулук, береке, ырыс кешик каалайм. Ордолуу ошубуздан ырыскы бут кетпесин, өлкөбүзгө тынчтык, туруктуулук жана өнүгүү орношсун. Кийинки ороз айт намазында баарыбызга аманчылыкта жолугушун насип этсин. Ороз айтыңдар маарет болсун.